Коюкө. Көмүр королу Чыпалак Баатырга жооп берди. Жакында эле Чыпалак Баатыр кайман аты менен таанылган Зарылбек Аликенов Инстаграм баракчасына көрөрмандарынын биринин келген мотивке разна-раз чыгасыңбы деген суроосуна жекеме жеке чыккандай мотив Чак Норрис, мен Брюс Ли билем, мен Зарылбек болуп жатпаймынбы? Мотивти мен негизи көрө элекмин. Бир-эки жолу телевизордон көргөм, түзмө-түз живой жолуго элекмин. Ал деле адамда, аны сыйлайм, бирок разна-раз деле чыга берем деп жооп берген. Буга жооп кылып көмүр королу аталган Нурлан Мотив Чыпалак Баатырга жооп кайтарды. Коюкө антпе. Бирибизди биринчи революция баатыры көмүр королу президентке талапкер катары бүт кымышы таанып атса, экинчибизди кара күч баатыры катары таанып, сыйлап атса, анан экөөбүз рингке чыгып алып, мушташып жүрсөк, бизди көргөн кийинки муун кандай тарбия алат? Андан көрө менин жазам бүтсө, экөөбүз түзүүчү көп долбоорлор бар. Мисалы чогуу чыгып, реп ырдайбызбы, же кызыктуу шоу программа түзөбүзбү, же киного тартылабызбы? Жазам бүтүшүнө дагы 2 жыл бар дейт Мотиев. Булак Назар Ньюс KG. Bir-эки күн мурда бир радио угуучулардын суроолоруна жооп берип атып, Чыпалак Баатыр аттуу кайман аты бар иним Зарылбек Аликенов бир суроого мынтип жооп берген экен. Бир радио угуучу кычык суроо берсе керек да. Мотиев менен расына-раз чыгасыңбы десе, берки ичине кири жок барбалактаган иним Мотиевти сыйлайм, сырттан көрүп жүрчүмүн, бирок мушташтан качмак белем деген сыяктуу жооп берген экен. Анан азыр эми кызыктай да. Элдин арасында кээ бир бөлүктөр бар, кишилер бар. Неудачниктер, хейтерлер, колдорунан эчтеке келбей калган, колунан келип турган кишини көрө албай, кычкыл сүйлөп, көрө албастык кылган ушундай кишилер көп азыр делечи. Анан бул андай суроо бергенде мен эле профессионал боксер билем, анняринге рингке чыгып жүргөн. Анан элдин арасында кээ бир бөлүктөр бар, кишилер бар. Неудачниктер, хейтерлер, колдорунан эчтеке келбей калган, колунан келип турган кишини көрө албай, кычкыл сүйлөп, көрө албастык кылган ушундай кишилер көп азыр делечи. Анан бул андай суроо бергенде мен эле профессионал боксер билем, анняринге рингке чыгып жүргөн. Анан ошол суроонун өзү деле орус го деп. Анан андыктан мен болсо буну без внимания калтырбай Facebook'ка пост жазып койдум. Ошол менин жообум. Чыпалак Баатырга жообум. Коюкө антпе. Бирибизди калың эл биринчи революция баатыры, көмүр королу, кандидат президенти катары бүт кымышы таанып атса, эл сыйлап атса, экинчибизди калайык журт кара күч баатыры катары таанып, сыйлап атса, анан экөөбүз рингке чыгып алып, былчылашып, мушташып жүрсөк, бизди көргөн кийинки муун кандай тарбия алат? Андан көрө, могу поселение мөөнөтүн бүтсө, экөөбүз түзчү көп проекттер бар. Мисалы, чогуу чыгып, рэп ырдайбызбы, же бир кызыктуу шоу программа түзөбүзбү, же бир киного тартылабызбы. Колония поселение мөөнөтүн бүтөрүнө да 2 жыл бар. Болбосо колотунду тушап турган азыр ушул. Ошол. Спасибо за внимание. Мотиева. Я чистый Зарылбек. Я никогда не видел этого Мотиева. Вот так вот я смотрю на него. Ну, я думаю, нормальный он человек. Я уважаю, базара нет. Но раз могу. Пайда кылсын, энерге берсин ырдаган жагыма депчи. Анан кийин бул бирөөсү жакында клиби чыгат. Ошону чыгым айтабыз. Тартып берем дегендер болуп атат да, биз чыгым айтабыз. Картошка канча болуп атат дейт. Эми жактан содагер болуп отурабыз ага. Чайды ичип атам содагеримне. Эмне обедте ичип атасың, содагер болуп чарчап келип деп ойлоп атасыңарбы? Чай бияк кызыл, мына көрүнүп атабы, кызыл же көрүнбөй атабы? Ичесиң, мен коюп берейин. Тоспочу ошоларды. Сусабай эле, өзүм ичип берейин да. Ырдачы күчүмен дейт. Эми ырдачы дейт, суранаса жаназа ырдабай койдум белем. Бул жашоо деген эмес, эстрада кирбейт да, репке да. Ырдаса окшоштуруп 1-2 саат ырдап кетейин, көңүлөр кандырып жок дегенде. Акын болбосо мына реп беришкен дегенде,
мен күчмен, сен күчмен. Бул жашоо бизге бир келет. Бул жашоо кандай керемет. Жашайлы өз ойдогудай. Жашоо бул кумар оюндай деп коем да. Жактыбы? Музыка жок болсо да окшоштурдумбу? Өзүмдүн үнүмдө музыкалар даярдап атайын. Детекте музыкалар жалдап жүрбөйм да. Колонка алып келе, фонограмма алып кел депчи. Мен ушундай жандуу үн опералар биякта калат дегендей. Түшүнүңүздөрчү? Кандай болду? Мына жөнүндө айтпалачы, болду башкача жөнүндө суроо бересим бир. Ырды толуктадым эле, короче, карызым кутулдум да. Акча карызды бергендей эле. Эсиге түшпөдүм чай ичкенде. Энергиям кетип калды эске кырдаганда. Меле 10 куплет ырдаганчы. Бирок кандырдым да, конкретно эле азыр балдар. Күчмен продакшнга улам сайын жазылып туралы унутпай эмес, силерге эскертип турайын, улам сайын какшап, тилим тешилгенче сүйлөп. Эңерге киргизе сүйлөп турайын, 10 жол, 100 жол какшасам ошондо кирет го деп ишенип атам да. Ошону күчмен продакшн жазылгыла болду эми. Ушул жакта толтургула, лайктардан көбүрөөк басып, подписчикти көбөйтүп, рейтингти көтөрүп, жардам кылып, көбүрөөк жазылып, мени колдоп, күндө калтырбай көрүп, жумуштан келип чарчап келгенден бүт жагына жетишкеле эмне видеолорум кирет, билбой, рекорд бой, кино жагыбы, ыр жагыбы, сөз жагыбы, сыза. Кыздар, балдар, жаштар, мен колдогондор жазылып берле, колдогондор ачып карап чүккөнгөр ойной бергиле дегендей. Я. Не? Ньюти каналга да буйрса чыккандабыз, дуэт ырдап, ошондо да көрөсүңөр продюсер экөөбүздү. Кимибиз кыйынбыз дегендей. Сен суранба да дейт. Эмнени суранып атам мен? Не мынча мактанасың дейт. Мактанбайм, таластардан ашып кетти илгертиги сөздөрүн дагыра калбайбы? Сүйлөгөнүм ушундай, сүйлөсөм да аткарылымды айтам го. Просто элдерге сүйлөгөнүм кызык, жаккандарга жагат, жакпасаңар аркы экрандын артындагылар көргүлөчү, экрандын астындагылар жакшылар мен көрсүн дегендей. Просто Кудай ушунча жаратып коюптур да, тилимди өзгөчө кылыпчы. Сүйлөгөн жагынан, мээ жагынан, акыл жагынан, фантазер, автор, любой жагыначы. Не кыл дейсиң эми, эфирге мынтип дүң болуп кетем деп ойлогон эмесмин, элдер колдойт десем. Шалаң барсанан бир күндөн кийин дүң болдум, эртеси инстаграмдан бум болдум, 3-чү күнү таң болдум дегендейчи. Түшүнүңөр да сөзүмдү. Тантырбай так сүйлөөгө деп бир сөздөр чыкты го былтыр. Красавчик иним дейт. Рахмат, сен өзгөчө красавчиксиң, братан, байкеша. Өзгөчө кылыппы дейби? Ал эми мен өзгөчө өзбек эмесмин мен. Өзгөндүк эмесмин мен, биякта эле болом. Кыргызстандын чүйлүгү эле. Эмне менен алек дейт. Эмне менен алек? Чай менен алек күндө лаңман, манты, плов жемей, бир шаардын көркүн ачып, элдердин көңүлүн көтөрүп, сүрөткө түшмөй, тойлорго барып, шаңды ачмай, рекорддорду көрсөтүп, элдер жүрөгүн түшүрмөй, кайра көңүлүн көтөрмөй, сыртка чыгып сүрөткө түшүрүпчү. Ичине кирип жүрөгүн түшүрөм, сыртка чыгып жүрөгүн кайра көтөрүп коем, ап деп 3 жолу салып сөмөйүмдүчү. Ана көңүлдү көтөрүп калат, 20-30 сүрөткө түшкөндөчү. Ичине ийгилик деп кайра көңүлдү көтөрөм да. Бир кыздын номерин берейин сага, сенин фанатың дейт. Ал эмне дейт? Фанатым десе номери, мен сүрөткө түшөм десе бер. Башка жагын айтсаң, анда башка жагын ал өзү билет эмне кылат. Просто фанат номерин берсең, номеримди чалып көрсүн, эмне деп суроо берет. Же мени ученик кылып алып чыгар дегендер бар да, ырчы кылып, талант кылат силер, таанылым көрөт деген кыздар бар. Ошол жагынан таанытайын, алып барчу алып чыгайын, эмне таланты бар экен. Ошол жагынан чалып билип көрсүн, мен жооп берем ошого тактага. Андан ары өзү билет, андан ары эмне болот дагы дегендей. Таласка кирбей каласың го дейм. Таласка 3 жол барып кеткем, силер ар жакта уктап атканда талада. Мен центрден кирип туруп аркы капталдап, быйтап, жекчанча автобустун астынан чыгып, кыйкаштап кеткем да, көрүнбөй көзүңөргө. Түшүнүңөрбү? Же түшүңөргө кирбедим кайра эле. Жүрөктөрү агылып, асмандын көзтөгү учуп атат, жердин түбүнөн чыгып. Инопланетяндыр кайран ыйлап баштады, бери кукулалар чыгып баштады, түшүнбөй атам. Өзүң молдого көрсөт, сени окуган молдого дагы бир молдого, ал молдо модада кеткен. Ал уу жок балдар, түшүнбөгөн. Аяктан бир жаралган балдар. Кожом колунда коюп бийлеп жүрөт дейт жакта дегендер бар го. Дискотека деп. Андай эмес, талантың болсо таш жар дейт. Өнөң болсо өргө чап дейт. Жигитке 70 өнөр асыклап дейт. 70 жигитке 70 өнөрү. Я. Инстаграмда күчмен продакшнга жазылды эртерээк, лайктарын көрүп басып, подписчигим көбөйтүп, рейтинг көтөрүлүп, күчмен деген продакшнга аябай айтайын деп көңүл буруп айтып аткан учурум азырчы. Кайра кашып, тилим тешилип, кызарып, каным чыкса да до конца бүтүрөйүн деп атам да сөзүмдүчү.